Anadolu маалымат агенттигинде практика өттүк. Ал жактан эң эле негизги жаккан нерсеси медианын 95%-ын алар камсыздаган үчүн алар өтө тез ыкча алып иштешет экен жана ошондой эле алардын дүйнөдө булуң бурчунда көптөгөн кабарчылары бар экен. Бул практика биз үчүн аябай эле пайдалуу болду десем жаңылышпайм. Айрыкча мен үчүн, анткени мен ал жактан көптөгөн жаңы досторду таптым. Кызыктуу күндөр болду. Биз жалаң гана практика деп жүрбөстөн биз саякаттадык. Саякаттаганды да унуткан жокпуз. Көптөгөн жерлерге бардык. Мисалы тарыхый жерлерге. Бул жылы ТРТнын кыргыз бөлүмүндө практика өтөө мүмкүнчүлүгү түзүлдү. Кыргыз бөлүмү менен гана чектелбестен ТРТ Абаз, ТРТ Спорт, ТРТ Хабер бөлүмдөрүндө дагы 2 күндөп, 3 күндөп же бир жумалап практика өтүп жаттым. Негизинен аткарган жумушум бул түркчө кабарларды кыргызчага которуп сайтка коюп туруу болду. Дал ушул жерден өзүмдүн кесибимдин канчалык жоопкерчиликтүү экенин түшүнө билдим десем дагы болот. TRT Spor'da ise montaj programıyla alakalı bilgi verdiler bize. Hava durumu yapmayı öğrettiler. Spor haberin nasıl yapılır bunları öğrettiler. Bunun gibi detaylı bilgiler verdiler. Aslında biz Manas Üniversitesi'nde bunu öğrendik ama reele döktük. Yani nasıl yapılır? Gerçekte nasıl yapılıyor bunlar? Bunları öğrendik. Бул жылы жай айында биз Анкара шаарында Анадолу агенттигинде практика өтүп келдик. Ал жерде бир гана ал жер менен чектелбестен биз ТРТ Абазга барып да ал жер менен таанышууга мүмкүнчүлүк түзүлдү. Ал жерде биз журналисттер кандай иштейт, режиссерлор кандай иштейт, бүт ал жердеги атмосфера менен тааныштык. Bu yaz döneminde okulumuzun imkanlarıyla Türkiye'nin en büyük kanalı olan TRT'de staj yapma imkanına sahip oldum. TRT'de geçirdiğim staj dönemi boyunca medya alanında, gazetecilik alanında ve habercilik alanında birçok deneyim ve tecrübeye sahip oldum. Edinmiş olduğum bu deneyim ve tecrübe bana gelecekte yapacağım planlara önemli etkisi olacaktır. Алар бизнесин 14 жашында баштаган. Ал эми 20 жашында 1 миллион сомду табышкан. Алар тобокелчиликке баруудан коркушкан эмес. Ар бир жеңүү кайраларды чыйралткан. Футбол боюнча Кыргызстандын кыздар курамасы аба райынын ысыктуулугуна карабай Кыргыз туризм экспого 200 жакын компания катышып жатат. Бул жылы жайында өткөн практика мен үчүн чындыгында пайдалуу болду. Мен бул практикамды Азаттык медиа мекемесинде өттүм. Бул жактан мен бир журналист чыны кесиптик чөйрөсүндө эмнелерди жасашы керек, эмнелердин баарын билиши керек, алардын баарын өз көзү менен көрүп, ал тургай катышып, өзүмө чоң тажрыйба топтодум десем жаңылышпайм. 3 sınıfı bittikten sonra biz bir ay boyunca Azia TV telekanalında staj yaptık. Orada biz çekime çıktık, röportaj hazırladık.
Ve ilk geldiğimde oradaki çalışanlar bana stajyer gibi davranmadılar, meslektaş gibi davrandılar. Ve stajı bittikten sonra ben mesleğimi doğru seçtiğimi anladım. Жайкы практикам келечектеги жумуш ордумду табууга чоң мүмкүнчүлүк болду. Учурда КТРК спорт каналында иштеп жатам. Бир айлык жайкы практикамды мен Намба медиа агенттигинен өттүм. Бул жайкы практика мен үчүн абдан пайдалуу болду. Анткени 3 жылда окуган билимимди мен практикада жогорку деңгээлде өздөштүрө алдым жана ошондой эле билимимди дагы да болсо жогорулаттым деп айта алам. Биздин агайлар кино тартышабы оор деп көп айтып келген. Ошол сөздөрү туура экендигин азыр далилдеп отурам. Анткени ушул жайкы практикада өтүү менен ошол өз көзүм менен көрүп, өз профессионалдык деңгээлде иштегендерди көрүп, мен ошого таң бердим. Жана агайлардын үйрөткөнү да бизге да жакшы берип, өзүбүздү ошол профессионалдык дүйнөдөн өзүбүздү жоготпой, жакшы тажрыйба, жакшы практика ала алдык. Бул жайкы практика мен үчүн ошол жаңы техника, жаңы камералар менен иштегенге мүмкүнчүлүк жаратты. Көз тасмасын тартуу учурунда мен өзүм сырттан көрүп кызыгып, бирок аралашууга мүмкүнчүлүгүм болбогон гример, костюмердин жардамчысы болуп да иштедим. Ал жерден адамдын келбетине экрандан дагы өзгөчө, дагы тереңирээк бир боек берүү үчүн кандай ыкмаларды колдонуу керектигин жакындан тааныштым.